Каттуу жааган жамгырдын кесепетинен Жалал Абад облусунун бир канча район шаарларында сел жүрүп, үйлөрдүн королорун суу каптаган. Сузак районунун Барпы айыл аймагынын насостук участкасында сел каттуу жүргөн. Кечеки сел келип, мына залымы, үйүмү, 3 комната үйүм полный кирди. Жарым болуп турат. Айдана Мухаммед кызы селден жапа чеккендердин катарында. Анын жашап жаткан үйүнө чейин суу кирип, бардык бөлмөлөрүн суу каптаган. Учурда тийиштүү кызматтардын жардамы менен толуп калган ылай суулар тазаланууда. 7-де же 8-де ошо малдарда жарык эле болчу. Жарык болгон үчүн билип калдык. Үйлөргө кирди. Ушунчалык мына барабар болуп чачырап акты суу. Качан бузуп кетет экен деп өзүм жалгыз үйдө калып кеттим. Күйөөмө чалдым, үй актадым, сел кирип кетти үйгө деп. Ал азыр келем, азыр барам деди. Баары бир келген менен оякта жол тосуп келе албайт болчу. Тракторлар менен келип алып кетишти. Холодильнигим өлдү, бар жогум өлдү, акты. Ягы магазин болчу. Канчалаган товарларым кетти бунун ичинде. Кечке мал башталды, жамгыр башталганда. Башталганда эле ушул жактан келди да, каяктан суу келди билбей калдык. Өтө жаман катуу суу келди. Дуалга кириптир, кудуктун ичине кириптир. Основной кудуктун ичин тазалагыла эми. Могу жаш балдары барчы. Кудуктун ичи толуп калыптыр. Эмчи эскерген кечкурун жакшы рахмат. Молодец. Бардыгы айыл өкмөтү келди. Элдер келип атат, бардыгы жардам берип атат бардыгы. Барпы айыл аймагынын насостук участкасында жалпы 52 турак жай бар. Анын 35-нин короосун суу каптаган. Ал эми андан сырткары 4 үйдүн ичине, 6 турак үйдүн жертөлөсүнө жана 8 мал сарайга суу кирген. Кырдаалды жөнгө салуу боюнча штаб түзүлүп, жарандык коргонуу кызматтары тартылган. Бүгүнкү күндө эртең мененки 8-ден баштап бардык жарандык коргонуу кызматтары тартылып, тазалоо иштери жүрүп атат. Королорун бүгүн кечке чейин тазалап, иритке келтирип беребиз бул жерден. Эми азыр ушул кайталанбоо үчүн азыр проектилери бүтүп калды. Дамба жасап, сел арыкты чоңойтуп, ушул каналга түшө турган кылып, азыр быйыл жасап бүтүрөбүз. Ал эми учурда тийиштүү кызматтар келтирилген зыяндарды жеринде карап чыгып, тактоо иштерин жүргүзүп жатышса, өзгөчө Кырдаалдар министрлигинин кызматкерлери тосулуп калган арыктарды техникалардын жардамы менен тазалоо жумуштарын жүргүзүшүүдө. Азыркы мезгилде өзгөчө Кырдаалдар министрлиги тарабынан жалпысынан 57 кызматкер тартылган. Ошондой эле бир эскаватор, 2 хова үлгүсүндөгү автоунаалар тартылып, ушул жердеги сел сайылардын, сел арыктардын толуп калган жерлерин тазалоо иштери жүргүзүлүп жатат. Мындан сырткары Сузак райондук жарандык коргонуу кызматтары тарабынан 3 хова, ошондой эле 4 эскаватор МТЗ-80 үлгүсүндөгү жана бир суу соруучу автоунаа тартылып, бул жерде түнү менен жана бүгүн күндүзгү күнү дагы жумуш уланууда. Ар бир жарандын ден соолугу маанилүү. Аймакка дарыгерлер тартылып, тургундарга биринчи жардам көрсөтүүдө. 9-дарда келгенбиз бул жака. Келгенде элдер уже чыгып атышкан экен. Анан жолдон давлениясы барлар, ошолор көп неме кылды, кайрылды да. Анан ошо давлениясын өлчөп, дарыларын берип, биринчи жардамды көрсөттүк. Анан если ушундай эме бол давлениясы түшпөй аткандарга укол кылдык, больницага алып барган учурларыбыз да болду. Кокту колоттордон түшкөн сел ташкындары облустун Токтогул, Аксы, Базаркоргон жана Жалал Абад шаарларында да жүргөн. Аларды жөнгө салуу өз убагында жүргүзүлүп, бардыгына жарандык коргонуу кызматтары тартылып, тийиштүү жумуштар аткарылган. Ильяс Турдубай уулу, Чыңгыз Абдыкадыров, Сузак району.